Эки фаворит команданын саяпкерлери жолукса эмне жөнүндө сүйлөшөт? Ат жөнүндө да. Бири-бириңердин атыңардын сыры жөнүндө айтпасыңар керек, э? Ал айтылбай турган нерсе да. Бирок агайын эмес биз, мындай кеңешебиз. Биз кеңешип иш кылабыз мындай. Бул деген эме да, спорт да. Менден улуу киши совет сурайм. Эме каршы командада эгерде эме Эсенжол байке кеңеш сураса айтып бересизби? Айтып беребиз анын эмесин. Муну алып кетип бияктан кайсат чапмак керек. Бияктан калтырыш керек да бардык нерсе. Билгендин баарын айтып бериш керек. Болгон, аны алып кеткенде эмне пайда? Көзүңдүн түрүгөсүндө дейт, оозуң сүйлөп турганда баарын айтып калды депти. Ошондой айтып калыш керек. Бүт бир айтып кетиш керек. Үйрөнөм дегендерге мына менде 5 бала иштеп атат азыр. Ошонун баарына билгениңизди үйрөтүп атасыз. Мал жалко эмес үйрөнүп атат, жалко суктап жатат билбейм. Өзү билет да. Туурабы? Тандоосуна жараша. Сизде кандай? Менде 3 бала иштеп атат. 3 баланы үйрөтүп атасыз. Ал үйрөнөбүз деп шыктар бар. Өстөрүнөн да. А мындай стабильно постоянно үйрөнөм деген бала азырынча жок болуп атат да. Эгерде жок дегенде 3 жыл, 2 жыл жүрсө жаныбызда бир клубда постоянно эришипчи. Кудай кааласа андай болот болсо 2-3 жылда кадимкидей үйрөнүп калат го дейм. Азыркы мисалы саяпкерлер экөөңүздөр тең саяпкерсиздер. Өзүңүздөрдүн эме өзүнчө билген бир сырыңыздар бар да, э? Башкаларга маалым эмес. Бар да ал сыр. Ал сырды акыркы келемде айтып кетишим мүмкүн да. Сен айтпайт. Ийгилик анда сиздерге.